Так, 20-da qarayız. En sanının 75%'ı 50, 70, 100, 200 sanlarının ortaça arifmetikалық sаны deydi. Ortaça arifmetikалық sanды qандай düşünөбүз? Qancha san bolsa oşuncha qo'shib, misal 4 san bolsa 4 sanды qo'shib, endi 4 ga bölsök arifmetikалық ortachасы chiqib qoladi. Эми ошондой эле мен жол менен чыгарайлы. Мисалы 50 кошулган 70 кошулган 100 кошулган 200 барабар бөлүнгөн 4 десем канча болуп калат? 300, 120, 420. 420 bölüngön 4. Получается, bizde emne болуп калат? 105. Так, арифметикалык орточо саны эмне экен? 105 экен, а? Bizde demek 75%'ı 105 деп түшүндүк. Эми карайбыз. Demek эми бул 100% болсо, 100% болсо, ал эми 105 болсо 75% экен. Пайыз деп койсом. Ал эми пайызды чыгарууда эмне? Bizde эмне 100 эми санын табышыбыз керек да, 100%. Demek каршы көбөйтүү ыкмасы аркылуу пайызды таба алайын. 75 m барабар 10500. 10500. Так. M барабар 10500 bölüngön 75 eкен. Demek так, bölüp salsak bizde болуп калат 140. Demek bizde болуp калат экен m барабар 140. Demek бул жерде m bizde 140 eкен да. Bizde A kolonkası 140, B kolonkası 145. Bizde жооп болуп калат B kolonkası 140 караганда 145 чоңураак. Процентти тапканда каршы көбөйтүү ыкмасы аркылуу таптык. Орточо бул арифметикалык орточосу канча сан болсо ошончого кошуп бөлүп койдук, э? Кийинки 21-ci суроону карайлы. 21-ci суроо. 21-ci суроодо эмне дейт? Бизде бир үч бурчтук бериптир. A, S, B. Бул жерде альфа бар дейт. Ал эми бул жер 90. Так, бул жер A, бул жер B, бул жер S. Берилиптир A'дан чоң B дейт. B A'га караганда эмне экен? Чоңураак экен. A, B, S үч бурчтуктун жактарынын узундугу дейт. A, B, S. Үч бурчтук деп ойлой коелу. Үч бурчтук жактарынын узундугу. Ал эми A, B, S тик бурчтуу дейт. A, B, S тик бурчтуу дейт. Демек, тик бурчтуу дегенде кандай түшүнөбүз? Тик бурчтуу дегенде ар дайым биле алган тик деген бул 90 градус деген. Тик бурчтуу, үч бурчтук деген ар дайым 90 градусу бар, үч бурчтук болот, э? Так, демек бизде сураптыр. А колонкасында синус А чоңбу же косинус А чоңбу дейт. Так. Бизде билишибиз керек, синусту табыш үчүн, синус A'ны табыш үчүн биз А жагын С жакка эмне кылыш керек? Бөлүшүбүз керек. Бул альфанын тушун бөлүү альфанын жанындагын, э? S'га бөлсөк, А бөлүнгөн С. Ал эми косинус A'ны табыш үчүн биз Б жагын С жакка бөлөт экенбиз. Демек, бизде пайда болду Б жагын эмне S'га бөлөт экенбиз. Альфанын жанын эки жандаш бөлүп коелса, бул эмне формулада бар. Бул өзү эле бир формула десем болот. Формула десем жаңылышпайм. Синус А бөлүнгөн С чоңбу, синус Б бөлүнгөн С чоңбу дейт.
A B'ga qaraganda çoğ. Biz S'ni qisqartib salsak A anan B qalat eken. Demek bizde A ardayım çoğurak. Bizde demek kolonka A alda qancha çoğ eken. Tak, 22. 22. sorunu qarayız. Bizde bir 3 burçluk beriliptir. Bulacak 7, bulacak x deydi, bulacak 10 deydi. X çoğun bu c 17 deydi. Biz biliriz, formula var, 3 burçluk formulası. X bizde 10 minus 7'den çoğun x'ten çoğun 10 plus 7. Demek 3'ten çoğun x çoğun buldan 17 olup qadı. 3'ten çoğun demek bizde x 3 menen 17'nin ortası. Bu çoğun degen bu maksimalne boluşu mümkün. X barabar 16 oluşu mümkün. Maksimalne en çoğun maksimum. Al eме bulacak kança 17 olatat. Bizde demek cevap B. 3 burçlukta ушундай теореманы колдонобуз. Эки жагын берип, бир жагын бербесе, эки жагынын кемитиндиси барабар эки жагынын суммасынын ортосундагы сандар болуп калат. Мисалы 3 менен 17'nin ортосу. Айырмасы десем деле. Так, 23-cü soru bizde x koşulgan y barabar bölüngen 3 barabar 45 deydi. Z koşulgan u plus t bölüngen 5 barabar 25 deydi. 25 deydi. 3 kötülgen x koşulgan y çoğun bu deydi. C, Z koşul Y koşulgan T. Tak, demek bizde X koşulgan Y kança eken? X koşulgan Y taş üçün 3 demine 45'e koyup koysak. Tak, 120, 135. Demek X koşulgan Y 135 eken bizde. X koşulgan Y 135 bolsa demek 3 kötülgön 135 bolup kalatken dagı al эми Z koşulgan Y koşulgan T bul jer 45 деп онна bul jer 15 eken. Al эми X koşulgan Y получается бер 45 adaş olupбыз. Bul jer X koşulgan Y barabar эмне экен 45 болуп калат экен. Анткени биз буну көйдүк, бул жака көйдүп койдук да. Al эми x y көйтүлгөн 3 дегени 45 көйтүлгөн 3 деген да. Bizde получается 3 x кошулган y барабар 135. Bizde A колонка 135 чыгат экен. Ал эми B колонкасын карасак 5 көйтүлгөн 125. Ал эми Z кошулган u plus t 5 көйтүлгөн 125 барабар канча болуп калат? 125 болуп калат. 125. Так. Ошондо бул жак 125 болсо, бул жак 135 болду. Кантип чыгардык? X, Y'ти таба алыш үчүн буну эле 3кө көйттүк. X кошулган Y бизде эмне экен? 45 экен. Ал эми 45 эмне кылдым? 3кө эле көйтүп койдум. A колонкасы таш үчүн. Демек 135, ал эми B колонкасы 125. Бизде жооп A. 135'e караганда 125 караганда 135 эмне чоңураак, Так, кийинки суроого өтөбүз. Оңой эле суроо. Так, 24-cü суроо. 24 bizde кандай берилиптир? 1 бөлүнгөн 2'nin x'inci darajası көйтүлгөн 2'nin y'inci darajası
чоңыраак дейт. X чоңбу же Y чоңбу? Урматтуу окуучулар, карайбыз. Экинин Y даражасы дейт. Карагыла. Эми бизде ар кандай бизде белгисиздик жаралды. Биз X менен Y ордуна каалагандай сан коюп көрсөк болот да. Демек бул жерге 1 койсом, бул жерге 1 койсом, баары бир бул жак чоң. Бул жакка 2 койсом, бул жерге 1 койсом деле бул жак чоң болуп калат. Мисалы, X барабар 1 болсо, Y барабар да 1 болсо, демек бизде B колонка не болсо да чоң боло берет экен. Кайсы санды койбосок да B жагы чоң боло берет экен. 2-нин Y даражасы чоң боло берет экен. B колонка эмес. Демек X бул жакта X'тин даражасы чоң болсо дагы, бирок бул жак Y кичине болсо дагы бул берилишине туура боло берет экен. Демек бизде ар кандай варианттар пайда болуп калды. Мисалы 1 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн, Y барабар 2 болгондо X барабар 1 болушу мүмкүн, экөө барабар болуп калышы мүмкүн, же X чоң болуп калышы мүмкүн, же Y да чоң болуп калышы мүмкүн. Бизде ар кандай жооп туулду. Демек бизде белгисиздик жаралганда бизде жооп эмне? Бизде жооп Г. Салыштырганда же А, же Б, же барабар болуп калса, бизде сразу эле жооп эмне? Г болот, Жыйырма бешинчи суроо дейт. Ичемне штрихтелген дейт. Бул жак радиус, бул жакта R дейт. Так, радиус барабар 10 дейт. Штрихтелген бөлүк айлананын бөлүгү болуп саналат дейт. Бул штрихтелген бөлүк мындай эле түшүнөлү, биз мындай көз менен карасак эле штрихтелген айлананын бир жарым болуп турат, 4төн 1 болуп турат, мындайча айтканда. А колонка бизде S дейт, S штрихтелген дейт. Штрихтелген бөлүктүн аянты. B 75 дейт. B колонкасы бизде эмне 75. Эми бизге эмне штрихтелген бөлүктүн аянтын табыш керек. Бизде радиус 10 бөлүк. Демек биз буну бир айлана деп эсептесек, бир айлана деп, мындай айлана десек, бизде радиус 10 болсо, бул айлананын аянтын кантип табабыз? 2 жөнүнө π r квадрат, π r квадрат. Бул эмне айлананын табуунун жолу, формуласы. Айлананын аянтын табуунун формуласы. Эми карайбыз. Радиус бизде канча? 10. Так, r квадрат 10-дун квадраты 100, 100π. 100π болуп калат экен. Демек, бул тегеректин бөлүгү 100π болуп калат экен. Баары. Мындай 4 бөлүгү бар десек, бардык 4 бөлүгү 100π болсо, бизде эмне? 1 эле бөлүү керек. Ошон үчүн эмне? 100πни бөлүп салабыз 4кө. Турабы? Барабар 25π. 25π болуп калат. Демек, π саны биз кайсы санга барар деп билебиз? 3.14, Ошондо 25 көбөйтүлгөн 3.3 деле десем барабар 75. Ал эми 25 көбөйтүлгөн 3.14 десем бир 75тен бир көбүрөөк сан чыгат, любой бир 75 6 75тен көбүрөөк сан чыгып калат, Демек бизде S штрихтелген бөлүгүнүн аянты 75тен бир көбүрөөк сан десем, бул жак бир 75. Демек бизде жооп болот экен эмне? А, Ким түшүнбөгөндөргө бул айлананын 4төн 1 бөлүгү деп алсам болот. Ал анткени бияка мындай сан не бир айлана жаралып калат, Мындай айлана десем, бу R деген R деген барабар радиус деген. Эми мен бир эле айлананын алдымдагы π r квадрат деген бул эмне? Айлананын аянтын табыштын формуласы.
Алдымдағы общий аянттың общий тегеректің аянттың таба алдым. Тегеректің аянты 100 пи екен да. Демек ма 1 ile бөлу керек да. Бұл 1 бөлігі деген 4-тен 1 бөлігі деген. 100 пи'ни емне 4-ке бөлдім, 25 пи қалды. 25 пи деген біз пи саны 3-14'ке барар екен білесіз да. 25'ті 3-14'ке көйтсек 3'ке көйтсек 75, 3-14'ке көйтсек 75'тен де бір чоңырақ сан. Bizde B колонка 75, A колонка olsa 75'ten çoğurak сан болып қалған үшін bizde çoğ болып қалаткен A. Бұл формуланы жазауға pi r квадрат. Тегеректің аянттың табышының формуласы. Так, 26-шы сұрау. 26-шы сұрауда қандай қалауыз? Так, минус 5-тің квадраты дейді, А колонкасы. Ал эми Б колонкасы минус 5 айдың квадраты дейді. Қандай қалауыз? Мысалы, А колонкасын қарасақ, бұл жерде қарша жоқ, демек 5'тің квадраты 25, минус жазылады, минус 25. Бұл А колонкасы қалды, ал эми Б колонкасында олса 25, мындай жазалайын өз-өзінше. Минус 5'тің квадраты көйтілген ай квадраты. Барабар минус 5'тің квадраты 25, ал эми ай квадраты біз білеміз, ай квадраты барабар минус 1-ге барабар. Көйтілген минус 1 барабар минус 25. Демек, Б колонкасында минус 25, А колонкасында минус 25. Демек, бұл жақ минус 25, бұл жақта минус 25, екі жақта минус 25 болды. Демек, бізде жауап В. Екі жақ барар, жауап В. Ай квадрат барар минус 1-ге барар екенін біле олғы.